Саламатсыздарбы жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бардыгыбыз эле Гелинка деген сериалды көрсөк керек. Мына ошол сериал 2 сезондон кийин интернетке чыкпай калды. Бардыгыбыз эле эмнеге чыкпай калды деген сурообузду келатабыз. Мына ошол суроого жооп алуу үчүн аталган сериалдын режиссеру Элдар Турдумамбетовду жана андагы эң башкы каармандын ролун аткарган Болсун Расулбековду бүгүн студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Мен эң эле биринчи суроом, биздин Гелинкаларыбыз каяка кетти? Эмнеге көрүнбөй калышты? Гелинкалар азыр паузада турат ошо. Негизи биз башка тасмаларга кирип кеткенбиз, ошон үчүн башка иштер менен алек болуп атабыз. Ошого токтоп турат негизи. Бирок алдыда уланат, Негизи 3-сезон тарталы деген пландар бар. Бирок кайра эле ошол демерчилерден, ошол сыяктуу нерселерден мындай көз каранды болуп калабыз көбүнчө учурда. Негизи ошол себептен токтоп калган. Анткени биз өзүбүз жеке өзүбүздүн каражатка жана рекламалар аркылуу тартчубуз. Бирок могу пандемия, карантинде ар кандай нерселер болгондуктан ошо демерчилер табылбай мындай токтоп калды. Ошон үчүн паузада турат. Бирок 3-сезон пландап атабыз. 3-сезонда деле сиз баягы эле жалкоо күйөөнүн ролундасыз да, 3-сезонда бармын мен. Бармынбы? Көрө жатарбыз аны. Ал мен чечпейм ал жагын. Мен жөн эле чакырылса ойдоп коем барып, ушул иштетишет. Негизи эле ошо кинодо айтып өтпөдүмбү, жалкоо күйөөнүн ролундасыз да. Жашоодо Сиз ошентип ойлойсуз жалпы да? Кинодо эми бардыгы эле ошондой. Балким ал жалкоо эместир. Аракетчилдердин ишин кылып коеттур. Просто ошондой эме да, роль ушундай. Башкача движениялар менен жүрөт да, постоянно понттор менен жүрөт. Райондар. Мисалы, жалкоо адамда акча жок болот да. Анасы бай болуп атпайбы, бизнес машина алмаштырып, тияктан бияктан кылып, ошон үчүн үй бүлөсүн багып атпайбы. Анасы жалкоо эмес. Жатак дейсиз. Понттор менен. Бул сиздин канчанчы киноңуз? Эми сериалды кино деш кыйын, бул сериал өзүнчө азыр негизинен биринчи эле сериал. Биз буга чейин кино тартып, анан сериалды тартып көрөлү деп ошо Келинканы баштаган болчубуз. Мындан тышкары Айдаровтар деген дагы бир сериал тарттык. Ал эми буюрса ошол жылы чыгат деген үмүттөбүз. Кичине аякта да кыйынчылыктар болгон үчүн чыгара албай атабыз. Негизгисин сериал катары биринчи Келинка. Бирок буга чейин башка кинолор тартып жүргөнбүз. Азыр дагы буюрса алдыда да чоң кино тартып атабыз азыр. Буюрса. Анан жумасына бир эле жолу чыкканы көпчүлүктү баягы мындай суроо жаратты да көпчүлүктөчү. Андан көбүрөөк кылып чыгарсаңыздар, балким 3-сериясы бир жумасына 2 жолу чыгабы же 3 жолу чыгабы же баягыдай бир жолу эле чыгып турабы? Эми биякта кайра эле жанагы каражат маселеси негизи. Сериал тартканга көп акча кетет. Мындай канчалык жөнөкөй кылып тартатса деле ошого деле бир топ көп акча кетет да. Анан команда антип күндө чыгарып неме кылыш үчүн чоң команда керек. Биз чакан эле бир 10 чакты киши чогулуп эле жасайбыз негизиненчи. Андай күндө чыккандай, бир жумасына 2 жолу чыккандай кылып тартыш үчүн көбүрөөк команда керек, токтобой кечке иштеш керек болот да. Ошондуктан мен оюмча азыр жумасына 2 жолу чыккан сериал такыр эле жок болсо керек бизде. Анан өзүбүз 11-12 эле серия тартатсак, күндө чыгарсак 2 жумада эле бүтүп калат да. Биринчиден. Анан экинчиден ошо биз жумасы, мисалы, биринчи сезондо улам жума сайын бирден серия тартып чыгарып турчубуз. 6 күн жазап тартабыз, монтаждайбыз, анан чыгарабыз. Жума күндөрү чыкчу. Биз ошо мисалы 6-чы дем алыш күндөрү сценарий жазабыз, биринчи күндө 3-4 күндө тартабыз, анан дагы 2-3 күн монтаждап туруп, анан 5-чи күн чыгарчубуз да. То есть тартып чыгарып кете берчүбүз. Ошон үчүн жанагы мынтип кээде учурда болуп аткан темаларга байланыштуу болуп кеткендердин себеби да ошол болчу. Кийинки сезонду толук эле тартып туруп чыгарганбыз. Негизи кийинки сезондо ошондой кылалы деп атканбыз, жумасына 2 жолу деп, бирок карантин башталып калып, биз 11 серия тартып эле токтоп калганбыз. Ошентип анан ошону эле чыгарып койдук да. Негизи план боюнча ошо көбүрөөк серия кылып, жумасына 2 кылып чыгаралы деп аткан болчубуз.
Кино тарткан оңой бекен же сериал тарткан оңой бекен? Экөөнүн тең өзүнүн кыйынчылыктары бар негизи. Сериал тарткан дагы өзүнүн кыйынчылыктары бар. Кинонун жакшы жери ал сценарий жазып, бир тартып бүтүрүп аласың, андан кийин жазап чыгарасың да. Сериал бүтпөгөндүктөн сериалда сценарий жазган оор. Мындай кайра эле башында бир кандайдыр бир чакан каражат келет, тартып акыркы серияларына уже акчаң жетпей баштайт, кыйын болуп баштайт. Жаңы кайра спонсор табыш керек болот, кайра неме кылыш керек болот, мындай. Сериал үзгүлтүксүз кетиш үчүн мындай жакшы, мындай дайыма кетпей иштеп турган мындай команда керек да. Болбосо ошентип чачырандуу болуп, неме боло берет, токтоп калып, кайра башталып калып ушундай боло берет да. Кино биринчи Айданалардын үй бүлөсүнөн башталып, анан аягы Сайкалдардын үй бүлөсүнө түшүп калды да. Көпчүлүгү ошол суроону беришиптир. Элдерин карап көрдүм да комментарийлерди. Анан Айдана каяка кетти дешипчи. Айдана күйөөсү менен Россияга кеткен. Айдана жошосунда күйөөгө тийип кеткен да. Чын эле келинки болуп кеткен ал. Ошол себептен Сайкал менен Манас мырзанын үй бүлөсүнө өтүп кеткен турбайбы? Анан Болсунбек, өзүңүз жөнүндө баягы кенен тааныштырбайсызбы? Бул сиздин канчанчы кинодогу, сериалдагы ролуңуз, деги эле өзүңүздүн актёрдук билимиңиз барбы ошол жөнүндө? Мен актёрлук билимим бар. Театралдык окуу жайда 4 жыл окугам. Дипломум бар актер деген. Азыр ошол учурда бир актёрлук кесип менен чектелип, режиссерлук жакта окуп атам буюрса. Ошол себептерден ары bir режиссер болсам деп ойлоп атам мен. Анан кийин бул кино, сериал бул главный роль болуп айтылабы баке? Ана главный роль да, Келинкадан кийин Келинканын главный роль. Анда бул Келинка экинчи главный роль экен, кином экен. Биринчи кином ошол мектеп жөнүндө, мектептин тартиби жөнүндө бир Атаман деген кино тартылган. Ошол атаманды ойногом. Атаман болчумун болсак да. Андан кийин эле Элдар Байкенин Ракета деген фильминде эпизодный роль ойногом. Аякта телехранителде ойногом. Сөз жок, бирок ушунчалык мен ойноп койгом да. Андан кийин Элдар Байкен Келинка сериал тартып баштады. Ошол жака чакырып, аяктан да главный роль ойнодум. Андан кийин Айдаровдор тарттым да, ошол жакта да эпизодный ролум бар. Ошол жакта ойнодум. Мен көп мындай эпизодный ролдорду ойнодум, көп эле кинодо. Анан главный ролдон 2 эле кином бар, главный роль. Пока что. Сиз айтып атпайсызбы? Атамандын ролун аткардым. Анан бул Келинкада дагы мындай эмне деп айтабыз, районду кармаган бала, Негизи жашоодо кандайсыз? Сиздин баягы адамдардын мындай режиссерлор дагы ошого карап актерлорду тандайт болуш керек, өзүнүн баягы табияты, жүргөн турганы, анан ушундай эле ролдорго туш болуп калат экенсиз. Негизи жашоодо ошондой адамсыз. Жашоодо коркокмун мен. Кинода атаман. Кинода атаман, районду кармайм. Негизи жашоодо деле мындай жашоодон азыр мисалы жашоодогудай элем да. Азыр мени көрүп атасыз го? Ушундай элем. Тиги атаманда ал жактан драма болгондуктан ошол жактан мындай серьезный ойногом да, серьезный. Аякта серьезный атаман, и биякта не серьезный атаман ба? Не серьезный красавчик атаман. Красавчик атаман. Районду кармаган красавчик браттардын бири да. Анан ушул мен ролдун кээ бир ушул баягы шаарда өсүп калган бишкекчанкалар, Фрунзеде өсүп калган кишилер мындай жактырбайт да, мындай сиз пропаганда кылып атасыз ошондо интернетте, ошол Инстаграмда, ошол кыска мен киришип койгом да, Сайкал менен таанышкан жеримчи. Ошондо киришип койсом, чыгармачылыкта эле жүргөн ошол аттарын айтып эле коеюн, ошолор это пропаганда, сиз жаштарды туура эмес жолдорду көрсөтүп атасыз дегенде мындай кыздар менен таанышпаш керек деген постто эмелер жазып жүрүптүр комментарийлерде. Анан мен айттым аларга, айланайындар дедим. Бул сценарий жазган кишиге айтып калды. Бул сценарий дедим. Бул роль дедим. Бул чыгарма дедим. Мисалы роль кино жашоодон алынат да. Жашоодо ушундай адамдар бар. Мен ошол образды сценарий жазып берди режиссер, мен ойноп койдум. Бул пропаганда эмес, бул чыгармачылык. Чыгармачылыкта маньяктар деле ойноп атышпайбы? Кандай түшүнбөйсүңөр дедим. Ошондой чаңылтыр болуп кетти жакшы. Айта элекмин да. Кайсы ролду берсе сиз орусча айтканда отказ кылмаксыз?
баш тартмаксыз? Мен отказ кылмакмын эгер өзүмө мындай мага пайда алып келбей турган роль болсо. Мен жакында бир кинодон отказ берип атам. Сизге кандай ролдор пайда алып келет? Ошол кандай ролдор? Мисалы, максаты бар ролдор пайда алып келет да. Эгер ошол роль жагып, максаты бир нерсе оюн айтайын десе, мен маньякты деле ойнойм да. Мен маньякты деле, үршүмшүктү деле ойнойм. Ролду мындай жаман жакшысына мен тандабайм. Мага пайда алып келе турган максаты бар роль болсо ойной берем. Анан баягы максаты жок ролдор болот го мындай. Жүрө бересиң, анан биякта жүрө бересиң, андай ролду ойноп сразу отказ берем. Ошко барып сразу отказ берем. Сыр болбосо билсек болобу? Кандай роль эле? Ал жакта роль. Ошо советник, телохранитель болчу. Бул. Кечке эле атаман боло берем дедим. Мен азыр башкача роль ойношум керек. Башкача ролду ойнош үчүн ушул режиссерлор биз көз карандыбыз да, актерлор. Ачык эле сөз. Жакшы адам жаман жашырбай айтат. Сиз баягы районду кармаган баладан тышкары кандай ролдорду жарашат деп ойлойсуз Болсун мырзага? Режиссер катары. Мындай тигиндей роль жарашат деп неме мынтип алдын ала айта албайсың, анткени кээде болот. Мисалы, сценарий жазып атканда, мен Келинкага ошо сценарий жазып, жаңы персонаж катары киргизип атканда, анткенде негизи башка актерго жазып аткам, анан кайрадан жазып кимди киргизип койсом болот деп, мага Болсун жарашат деп Болсунду неме чакыргам да. Андан кийин уже Болсунга ылайыкташтырып эле жазып баштаганбыз да. Анан кээде болот, просто ошо жазып атканда эле бирөө элесиңе бирөө келет, анан ушу деп коесуң көбүнчөчү. Мындай мынтип карап туруп, сага бул же тиги жарашат деп айта албайсың. Просто ролду жазып туруп, мону өзүңө жараштыр десең, кыйын актер өзүнө жараштырат да негизи. Өзүн өзгөртүп, келбетин өзгөртүп, чачын кырып, сакалын өстүрүп, же семирип, же арыктап, мындай өзү менен иштеген актер мен оюмча мындай бардык ролду өзүнө жараштырганды билиши керек деп ойлойм. Сиздин кинолоруңуздун тематикасы жөнүндө сүйлөшпөлү. Көбүнчө кайсы тематикада, кандай мазмунда кинолорду тарткан өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жакын? Негизи азыр мен көп деле кино тарта элекмин да. Бирок ошо мен тарткан кинолордо көбүнчө мындай үй бүлөлүк темаларда тартыптырмын негизи. Бирок андан тышкары дагы болгон. Азыр дагы мына учурда кино тартып атабыз. Аякта деле мындай баары бир үй бүлөнүн тегерегиндеги окуя ушундай да. Бирок өзүм ар кандай кинолорго кызыгам негизи. Мындай же тигиндей тартсам дебейм. Мен азыр бир кандайдыр бир темага кызыгып атсам, азыр ошону тарткым келет. 5 жылдан кийин кандай бир башка бир нерселерге кызыгып аткан болсом, балким ошону тартаттырмын деп ойлойм. Өзүңүз баягы чет элдик кинолордон кайсы жактын кинолорун көрүп, балким ошол кинолорго окшоштуруп тартасызбы? Сөзсүз, анткени мисалы бала кезден бери мындай элдин баары эле азыр Голливуддун киносун көрөт. Мен деле ошол сыяктуу Голливуддун киносун көрөм. Кино жагынан аларга эч ким жетпейт деп эсептейм да. Анткени мына дүйнөгө алар ар ким биз кичинекей Кыргызстанга иштеп атабыз. Алар дүйнөгө иштейт да, Америкага эле эмес, дүйнөгө иштейт. Ошон үчүн мен оюмча кино тартканда биз алардан үйрөнүшүбүз керек деп эсептейм. Бирок аларды туурап кетпешибиз керек. Алардан үйрөнүп, биз өзүбүздүн чыныгы мындай кыргыз киносун таап, ошону тартышыбыз керек деп ойлойм да. Ар кандай тигил же бул деп жанрга көп бөлбөйм мен. Мен үчүн мындай жакшы кино өзү жакшы болсо эле болду. Мага жакса, ошо кинону мен жакшы дейм. Жакпаса, жакшы эмес экен деп айтам. Негизинен мен көбүрөөк мындай ужас кинолорду көрбөйм. Негедир жакпайт. Калган кинонун баарын көрө берем. Кыргыз киносуна кандай жаңылык киргизейин деген оюңуз бар? Балким бир башкача жанрда тартасызбы? Кыргыз кино буюрса азыр тартып атабыз. Тарыхый тасма тартып атабыз. Мына как раз бүрсүгүн кетебиз съемкага. Декабрда көрөсүңөр буюрса.
кандай жаңылык киргизебиз. Азыр айтпайсыз. Азыр айтпайм, балким мен кеткенден кийин менин страницама кирип карасаңар, эмне кылган атканыбызды көрөсүңөр. Скромность этип коеюн бияктан. Бирок бул киношниктер арасында бул шартты көп кино режиссерлор таштаган эмес. Жок, эми биякты мен таштап атам деп айта албайм. Эми режиссерлук жак менен. Продюсер бар менде, Паризат Жакыпбекова деп продюсер сунуштады. Азыр ошо тасманын үстүнө иштеп атабыз. Тарыхый тасма. А сиз ошо кинодо барсызбы? Ал бир жеринде бар. Тарыхый чыгармадан ролум бар, кичине болсо. А сиз баягы келечектеги режиссер катары эми азыр дүйнө өзгөрүп атат, жанрлар дагы, кинонун баягы мазмуну дагы, тартылышы дагы өзгөрүп атат. Анан сиз кандай баягы кыргыз киносуна жаңы бир тасмаларды алып келейин деп атасыз? Сиз жашсыз, фантазияңыз. Жок, азыр мен ошо актерлук кесипте эле мен бир жакшы бир деңгээлге чыгарайын. Андан кийин режиссерди ойлоном да. Азыр опыт алып атам азыр. Опыт алып атам, окуп атам. Кинолорду көрүп атабыз, анан кийин бир убакта режиссердун өзүнө убагы келет. Сиз канча жашыңызга баштадыңыз эле режиссерлукту? 32 жашыңызда. Сиз канча жашыңызда актерлук баштадыңыз? Мен 16 жашымда актерлук тапшыргам. 16 жашымда, 17 жашымда тапшыргам. Актерлук айткан 7-6 жыл болуп калды. Ошондо азыр канча жаштасыз? Азыр мен деген азыр 24-кө чыгам жакында.